Биз кайнежемдин квартирасында жашайбыз. 3 балам бар. Күйөөм Россияда. Күйөөм аракет кылып эле иштейт, бирок жетпейт. Мен жашоого шүгүр кылам да, кайра эле нааразыланып ыйлай берем. Эмне кылсам, эмне кылышым керек? Истигфарды көбөйтүңүз. Истигфар. Кечинде Табарак менен Вакыя сүрөсү. Жана Алла Таалам бергенде каниет кылып, иншалла Алла Субхана ва Тааланын мехмасын тез эле ачат. Ким истигфарды бекем кармаса, Алла Таала бардык жабылган жолду ачат деген. Гыжалатчылыктан Алла Таала курсанчылык берет деген. Алла Таала ар кандай гыжалатчылык, кайгы, гам буларды. Жана ырыскысын күтпөгөн жерден жеткирет деген. Ырыскысын күтпөгөн жерден жеткирет. Ман лазимал истигфар, бирок ким истигфарды бекем кармаса, 2-3 жол айтып коюп эле, 5-6 жол айтып коюп, бир күн айтып кийин айтпай коюп, жок. Ман лазимал истигфар. Яни истигфарды бекем карманган, ал яни истимрар дайыма улантып турган. Жаалаллаху лаху мин кулли зикин махраджа ва мин кулли хаммин фараджа ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Алла Таала ар бир тардыктан ачып коет экен. Бунун бактысын ачып коет, ырыскысын ачып коет, жолун ачып коет, көңүлүн ачып коет, жүрөгүн ачып коет. Ар бир кайга кападан Алла Таала ага курсанчылык берет. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Күмөн кылбаган жерден Алла Таала ырыскысын жеткирип берип турат. Истигфар деген эмне? Бу караңыздар. Эң кыска истигфар мындай болот. Астагфируллаха ва атубу илей. Болду. Бул эң кыска. Болбоду деген ушул да. Болбосо саййидул истигфар, истигфардын саййиди, ой, мырзасы, эң абзели бар. Аллахумма анта робби, ла илаха илля анта. خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو لك بذنبي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Бул эгерде бул истигфарды айта турган болсок, охо, ана өтө жа. Болбойт эми истигфардын кыска мааниси Алла Тааладан кечирим суроо. Кечирим талап кылуу. Я Алла, күнөөлөрүмдү кечиргин деген сөз. Я Алла, күнөөлөрүмдөн кечирим сураймын деген сөз. Тоба деген кандай? Ошо күнөөлөрдү эми кайталабаймын деген сөз. Менен кеткен ката, күнөө, кемчилдик, жаңылыш ушунун бардыгынан я Алла, мен кечирим сураймын, жана бул арам нерселерге мен кайтпаймын деп болду. Деген да. Ошону күчөйтүш керек. Менин күйөөм Россияда кээде көчөгө чыгууда суранайын десем, жумушта болуп, телефон албай калат. Ал учурда эмне кылыш керек? Сабыр кылып үйдө отуруш керек. Жумуштан телефон алгандан кийин уруксат сураңыз. Караңыздар. Алла Таала жөндөн-жөн эле ар-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Куранда эркектерди Алла Таала аялдарга бегерне көзөмөл кылып койгон жок. Бардын кийим кечесин карап атса, камсыздап, тамак ашын камсыздап атса, турак жайды камсыздаса, калың махарды берсе, бардык эркектин мойнунда болсо, сизге бир эле буйрук берип койду, эркекке баш ий болду. Бардыгын тилиги аткарат деп. Бардык жоопкерчилик анын мойнунда деп. Аны уруксат сурабай койсо күнөө болот да. Азыр криптовалюта деген чыгып, акча тапса болот деп атышат. Ошол адалбы? Жок. Криптовалютага тургандар азгырылбаңыздар. Бүгүнкү күндө аалымдардын фатвасы булга уруксат эмес. Бүгүнкү күндө өткөндө дагы айтканбыз, өзү шариятыбызда акча же буюм болуш керек. Бул криптовалюта акча дагы эмес, буюм дагы эмес. Макулу товар или деньги. Андай эмес бул. Бул жөн эле азыр карап тур, субханалла, өтө чоң бир ушундай адамдарды бир маңкуртка турган бир саясат кетип атат. Адамдарды алдап бир ушундай кылып, бир кагыштырып, жок кылып, ушундай бир күндө ушундай бир инфляция, банкротка турган бир кетип атат дейин да. Эми Алла билет бунун бардыгын. Бирок анча-мынча акылдуулар менен ушундай көзү бил армандары менен, кичине көрөгөчтөр менен кеңешип, сүйлөшүп калсаң ушундай маалым болот да. Бардыгы миллионер боло бересиң, бирок компьютерде миллионерсиң да. Тиякта миллионерсиң. Счеттордо, мынанча акча бар. Түк саарлап жок, эчтеке жок, карасаң чөнтөктө, Ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыркы күндө мен силерге кичине асмас немен айтайын, көп адамдар алтын менен күмүшкө акчасын сарптап атат азыр. Себеп дегенде мына бардык кагаз-багаздар деле бул алтын менен күмүштү Алла Таала жараткан
Качан жараткан? Ошодон бери баалуу да булар. Ошодон бери баалуу. Өзү бүткүл дүйнөлүк дагы мына акча валютанын саясаты аркасында алтын болуш керек. Буну көпчүлүк түшүнөт, жакшы эле түшүнөт. Аркасында мисалы канча доллар чыгарасыңбы, сом чыгарасыңбы, теңгеби, балакетпи, эмне чыгарсаң дагы ошонун аркасында ошого жараша запас өзүнүн алтыны болот. Жөнөкөй эле кагаз менен маселе чечилбейт тугандар. Бирок аларды эми көп немелерге биз эми андай эле саясатка аралаша бербейбиз го. Бирок баарыбыз акылыбызга билинип эле турат. Көптөгөн чоң мамлекеттер аркасында эчтекеси жок эле, каалагандай эле маңкурт кылып сарптап. Ошон үчүн иншалла мына жерде кыскасы криптовалюта боюнча этияттанганыңыздар жакшыраак. Эми ары өзүңүздүн ыктыярыңыз таксыр. Сөгүнгөн тууралуу айтып коюңчу. Сөгүнгөн хадис китептерде Куранда жазылганбы? Кече бирөө Куранда айтылган деди дейт. Куранда дагы бар. Бирок Куранда Алла субхана ва таала айткан: "Силер бутпарастардын сөлөкөттөрү, бутпарастардын буттарын сөкпөгүлө" деген да. "Ла тасубулладина яд'уна мин дунилlah." Силер сөкпөгүлө. Алла Тааланы таштап Алладан башкага сыйынган ошонун буттарын сөкпөгүлө дейт. Не болот? Фаясуббуллаха адван бигайри илм. Караңыз, жыйынтыгында ал силердин кудайыңарды сөгөт. Алланы сөгөт дейт. Демек, сен өзүңдүн жаратуучуң Алла Таалага сөгүш алып берип атканыңа себеп сен болуп атасың да. Сен тигиникин сөктүң да. Алла жөн турдубу? Сеникин сөгдү. Эми Алла Таалага сөгүш алып бергенге себепчи болбоңуз да, Ошон үчүн пайгамбар Алла Таала Кур'анда айтып койду: "Силер ал сөлөкөт, бутпарас, отпарас, алардын кудайчаларын сөкпөгүлө." Бул бир. Хадисте келет, албетте хадисте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Чоң күнөөлөрдүн дагы эң жаманы кимде ким ата энесин сөксө." Сахабалар таң калды. Ата энесин сөккөн дагы адам болобу? Бизде аз таң калыш жок го? Болобу дедилер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай жооп берди: "Кимде ким бирөөнүн ата энесин сөксө, ал дагы жыйынтыгында бунун ата энесин сөгөт." Демек, өзүнүн ата энесине сөгүш алып берген сиз өзүңүз болдуңуз да. Ушул чоң күнөөлөрдүн эң жаманы деди. Чоң күнөөлөрдүн эң жаманы. Bundan сабак чыгып атат тугандар. Биз бирөөнүн ата энесин сөкпөйлү. Акыркы учурларда көңүл бурбай, кээ бирлер өзгөчө мына жаштар кандай десем, маани бербей эле сөгө берет да. Тамашачын деп коюп сөгө берет. Связка слов. Сөзгө кошмо кылып эле сөккөндү үйрөнүп алган. Болбойт бул. Бул болбойт. Бирөөнүн атасын сөгүп атасың. Бирөөнүн энесин сөгүп атасың. Сен кандай акың бар сөккөнгө? Болбоду деген акылга сыга турган, эгерде жамандык кылып койсо, өзүн тилдесек болот да. Буну атасын тимеле кой. Атасы тирүүбү же өтүп кеткенби? Эмне кыласың аны? Атасын көргөн эмес болсоң, апасын көргөн эмес болсоң, эмне кыласың аны сөгүп? Энең мындай, атаң мындай. Бул экөө тең арам. Ата энесин сөгүү арам. Өзүнүкүгө совсем эле арам бул. Башка бирөөлөрдүн ата энесин сөгүү дагы арам. Тил зикир кылбагандан кийин ушундай болуп калат экен да. Тилди бейиштин амалына алек кылбасаң, дозоктун амалына шайтан алек кылып коет экен да. Сөгүп жүрө бер. Ар бир сөккөн сайын жүрөгүңө печать басыла берет. Кап-караңгы. Бул караңгы жүрөктөн жаш чыкпайт. Bunday караңгы жүрөктү тазалай турган от эле бар. Бул менен бул ахиретке өлүмдү эстеп даярданып, өзүн дагы бузуп атат, башканы дагы бузуп атат, өзүн дагы кыжалат, башкалар да капа кылып, бирөөнүн жүрөгүн ренжитип не аласың? Ошон үчүн туугандар, баарыңыздарга сураныч, биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз, мусулманбыз, мусулман сөкпөйт. Болду. Башка мен урушум мүмкүн, сен эмне акмакчылык кылып атасың? Сен вообще акылың жок экен. Мисалы мындай сөздөр болушу мүмкүн. Жана башка Кудай сактасын, ушуна жаман болуп кетсе, эшек-бешек деп беришет. Бирок энеси причем бул жерде? Эне эмне үчүн? Эне ыйык.
Айланайын, эне деген ыйыгы. Ошонун күнөөсүн баардыгын көтөрө аласыңбы? Көтөрө албайсың. Мейли. Өзүм намаз окуймун, топурак жесе эчтеке болбойбу, даарат бузулбайбы дейт. Жок, топурак жесе болбойт го, бирок даарат бузулбайт. Топурак жесе даарат бузулбайт. Бирок топурак жесе болбойт. Менин келинчегим экөөбүз 6 жыл жашадык. Баары жетиштүү, баары жакшы болчу. Бир уул, бир кыздуу болгонбуз. Анан ортодо дос кызы Москвада иштейт. Ошол жака кетип калыптыр. Мен жумушта жүрсөм. Талак берип үйлөнсөм болобу? Келинчегим келбейм деп жатат. Алиязу билла. Бир уул, бир кыз болсо, буну таштап кетип калса. Дос кызы чакырып, мына. Дос. Арам достордон сактаныш керек. Бир таква досту кармаңыз, 1000 арам досту таштаңыз. Ал арам дос сиздин дүниеңизди да бузат, ахиретиңизди да бузат. Эртеге өкүнөс кеч болот. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ал-ахилла" деген достор деген сөз. "Ал-ахилла яума идин ба'духум ли ба'дин аду иллал муттакин." Достор эртеге кыямат күнү бири-биринде душмандар. Бул жерде досум. Кыямат күнү бири-бирине душмандар. Бири-бирин сата турган, бири-бирин дозокко түртө турган. Ана ошондо. Эч кандай дос жок. Бир гана иллал муттакин. Бул Алланын сөзү. Бул периште, инсан, жин, пайгамбар, инсандын сөзү эмес бул. Алланын сөзү. Алла айтат: "Иллал муттакин." Алладан коркуп күнөөдөн сактанган ушулар гана чыныгы дос болушу мүмкүн. Башкалар жөн эле саясатпы, акчабы, бийлик, байлыкпы, ал дос эмес ал. Өзүн алдап, утурумдук жашоодо өзүнүн пайдасы үчүн аракет кылып аткандар. Ачык эле. Анча-мынчасына катуу тийсе. Анан көрөк иншалла. Келиңиздер, биз имандуу дос болойлу. Адамгерчиликтүү чыныгы мусулман, Кудайдан корккон, күнөөлөрдөн бири-бирибизди күнөөлөрдөн токтотойлу. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызды ыра көрөйлү. Тилибиз менен досум деп коюп, жүрөгүңдү күйүп атсаң, ушу доспу? Бул мунафык деп коет муну. Машина алды, үй алды, ичинен күйүп атат. Же болсо баласы жакшы эмеге окуду, жакшы ийгиликке жетти. Калып эле сыртынан эле кучакташып досум деп. Жок. Бул жылаан да. Мына эми эмне болду теминаке? Ошо ортодо дос кызы Москвада иштейт экен. Москвада келен, эмне кылып жүрөсүң аякта? Идиш аяк жууп, тияк. Кел бул жак жыргал булдатат dedi. Шайтандын чакырыгы. Бул шайтандык бул. Аннык шайтандык. Бул дозоктук, даджалдык туганда. Бир бала бир кызын таштап, күйөөсүн таштап. Кандай бул? Кичинесинен ошон үчүн иманды, үй бүлөнүн, таалим, тарбия, сабагын берели. Бул дагы чекеси суроо берип калганы бир чекеси эле болуп атса керек. Биз баарыбыз ушуга ойлонойлу. Бул сабак жөн эле мен сабак айтып койду, уктук, болуптур, кеттик. Жок. Биз ар бирибиздин аркабызда эл бар, киши бар, туугандар бар, достор бар, куда сүйөк бар, кошуналар бар, классташ, курсташ, жана башка немелер бар. Биз айтайлы, дейли. Бир гана молдонун мойнунда эмес. Бир гана бир аалым же дааватчы же карынын молдунда, имамдын мойнунда эмес. Баарыбыздын мойнубузда. Бул жан өкүнүчтүү да, эмне кылайын, эми ажырашам. Эки балам эмне болот? Тиги каякта болот? Ана ахирети. Инсаф, товфик берсин. Дуа кылып, истигфар дуа кылып, эптеп чакырганга аракет кылың. Алып келгенге, кандай болсо дагы. Иманды жашаганга ата-энеси бардыр бул жерде. Кандайдыр айтып деп. Сиңдимди кайненеси сабайт. Ажырашкыла, баламды үйлөйм башка кызга дейт. 3 перзенттери бар. Бирок сиңдим 23 жашта. Эмне кылса болот? Сотко берсекпи, же эмне кылсак? Аябай тажадык дейт. Кайненеси сабаганга акысы жок дейт. Кайненеси сабаганга акысы бар. Эч кимдин акысы жок сабаганга. Бир гана күйөөсүнө акысы бар. Урганга. Сабаганга эмес, сабаган бөлөк, урган бөлөк. Бирок урган деген кандай? Бетине эмес. Каерге? Жамбаш. Баш. Балтырына. Не менен урганга?
Barmak. Balаны muштумбу силерге? Erkekler угуп алгыла. Бармак менен эле китептерде жазылган бармак менен урганга уруксат. Муштум менен, шапалак менен, стакан менен арам. Кайерге барсаң бара бер, любой жерге айта бер. Кайсы дамыла мындай деди, мындай деди. Бул маселе ончо любой дамыланы чакырсаң аны турабыз. Башкасын айта албасак да. Жок, болбойт таксырлар, серьезно. Бул жакшы эмес бул. Оян кантиппи? Өзүңдүн аялың болсо, сенин машалла абериңди жаап атса, ыйманыңды сактап атса, төшөгүңдү салып берип атса, кыжалат болуп кетсең, кыжалатыңды бөлүшүп атса, кыжалат кайгыңды жоюп атса, сенин перзенттериңди төрөп берип, чоңойтуп атса, урпагыңды улантып атса, мындай болбойт де. Тем более бул жак айнене чыга калып, ничего себе. Эч кимдин акысы жок, даже күйөөсүнө Алла Таала берген мен. Ушуну карагын тияк бияк деп. Бунун бардыгы пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары үйдө жоктугунун себебинен, дагы айтам, башка эчтеке эмес. Үйүбүздө бардык нерсе бар бизде. Тамак аш бар, мөмө жемиш бар. Азыр кайсы үйдө жок дейсиң? Бирөө дагы ачкан эмес. Баарыбыз бар. Бардык нерсебиз бар. Төшөгүбүз жылуу, бардык нерсе бар. Бир нерсе жок. Айнанай, бир нерсе жок. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары жок. Үйгө алып келейли. Алып келейли. Ал үй кан сарайы болобу? Жок болсо ал ачык болобу? Айырмасы жок. Алла Таала ошону нурлайт. Ал жерден шайтан качат. Шайтан качкандан кийин акылыбыз нормально эле иштеп калат. Айван болбой калабыз да. Шайтан келгенде шайтандайбыз да. Анан тополоң чыгат бардыгында. Я Алла, эми сотко 3 бала, я Алла. Сотко барбай эле чечиш керек. Кереги жок. Сотторду да кыйнап, алар дагы жалат кылып. Сууга кир чайкаганга эмне дейсиз? Кандай күнөө дейт? Кандай сууга? Сууга чайкайбыз да кирди. Агын суу болсо болбойт тугандар. Арыкта кийин суу иче турган жакта болбойт. Бу дарыянын чекесинде болсо боло берет. Дарыянын четинде болсо чайкаса, кир чайкаса болот. Көлгө мисалы кир чайкай турган болуп калса боло берет. Чоң. Мындай кичинекей арык каналдарга кийин жакта тиякта аларга болбойт. Кирдин суусун төккөн да болбойт. Чайкаган да болбойт. Боюнда бар келиндерге кеңешиңиз. Кандай амалдарды көбүрөөк кылыш керек? Көбүрөөк тооба кылсын. Көбүрөөк тооба. Зикир дуаны көбүрөөк кылсын. Эч кыжалат болуп, дүйнөнү көп ойлонбосун. 5 убак намазын каза кылбасын. Садака берип турсун, садака берип турсун. Садака көп проблеманы чечет тугандар. Өтө көп проблеманы чечет. Дүйнөнүкү эмес, ахиреттикин да чечет. Садака берип турсун. Ясин шарифти окуганы билсе, Ясинди окусун. Болбосо Фатиханы 7 жолу көп окусун. Мен 2 балам бар. Жолдошум менен урушуп кеттик эле. Өз жообуң өзүндө деп койду. Жооп түшөбү? Түшпөйт. Эгерде сиз эле мен бүттү деп койсоңуз, ыктыярды берди да колуңузга. Макулбу? Ошол учурда болду деп сен өзүң ыктыярың өзүң колуңда деп кое турган болсо, именно талак маселеси сөз кетип атып, ал өзүнүн ыктыяры менен ошол учурда талагымды алдым дей турган болсо, анда иш жатак. Жок деди, эчтеке эмес, түшпөйт. Келинчегим мени укпай калды. Ажырашып кетсемби, же эмне кылсам кеңеш бериңизчи. Биринчи Алланы уккылайык. Бир субханалла, баарыбызга өтө бир жакшы бир насаат бар да. Шейх Сади деген болгон. Бул токойдон арыстан минип келатыптыр да. Бул жомок эмес. Арыстан бар го. Оюнчук эмес, чын эле арыстан дейт да. Ошону минип түшүп келаткан да. Эки кулагынан оң жака тартып коет, сол жака тартып коет. Эшек минип алгандай эле. Көрүп Шейх Сади, сен арыстан минип алгансыңбы? Деп таң калып суроо берсе, Шейх Сади айтат экен. Сен таң калба дейт. Сен Аллага баш ийгенден жүз үйүрбөгүн, махлук сага баш ийгенден жүз үйүрбөйт деген экен.
Бүгүн биз аял, бала чакабыз бизди укпай калды. Туура. Анткени биз Алланы укпай калдык. Көп эле башканы эле күнөөлөй бербейли да. Башканы күнөөлөш, башканы осуждать этип неме кылыш, сын айтыш өтө жеңил да. Өзүбүзгө келсе эле биз апа-апакайбыз. О, белый, пушистый. Кете берген. Тап-таза. Башка бирөө ушундай бизге бир желмогуз, бөкөчө ушундай көрүнөт да, андай эмес да. Биз өзүбүздү да кичине карайлы. Мен укпай калды, мен укпай калды. Суроо берсең, сен Алланын өзүң канча угуп атасың? Канча угуп атасың? Көп учурда адамгерчилигиңди туура эмес кабыл алып, чектен чыгып кеткендер болот. Эмне кылуу керек? Адамгерчиликти улантуу керек. Адамгерчиликтен чыгып кетели биз да. Эми ал чыгып атса, ага теңелип, ага теңелбеңиз. Анын деңгээлине түшпөңүз. Ал сиздин деңгээлиңизге чыгышсын. Адамгерчилик кылып атабы? Сиз өзүңүздү касиетиңизден тайыбаңыз. Адамгерчилигиңизди бекем кармаңыз. Сиз ошон үчүн адамсыз. Ага теңелбеген үчүн адамсыз. Ага теңелсеңиз ошондо орунда болуп калбайсызбы анда? Ал азыр кандай көрүп атасыз? Теңелсеңиз кудум ошондой болосуз. Азан айтылып жатканда ажатканага кирсе болбойт деген туурабы дейт. Эгерде кысталып калса кире бересиз. Азан айтып бүткөнгөнгө чейин дагы бир нерсе болуп каласың. Күтүп отура берем деп. Эгерде жөн учур болсо, мейли. Анда иншалла азандын урматына азанды угуп анан кириңиз. Азандын урматына. Адеби ушундай. Азан айтылганда угуп. Эгерде кысталыш болуп калса, зарыл болуп калса, инсанды кажет. Эми болбойт экен деп сыртта тура бербейт. Кээ бир азанчылар бар, 5 мүнөт жөнүнө салат, үйгө барып чай ичип келсеңиз деле эми бүтөйүн деп. Андай болсо. Турмушка чыкканыма 1 жыл болду. Жигитим бар болчу. Аны дагы деле унута албайм. Эмне кылсам болот? Ортодо бир кызыбыз бар, бирок күйөөмдү жакшы көрөм. Андык шайтандык деп ушуну айтат да. Арамдык деп ушуну айтат да. Нак дозоктуктун амалы да. Күйөөсү бар, сүйлөшкөн баласын уnuта албайт. Астагфирулла, тооба кылыңыз, истигфар кылыңыз, Алладан коркуңуз, өлүк жууңуз. Аялдар эми барып кабыр казбайт го, бирок аял өлгөндө ушундай келиндер өлүк жуусун, коркпой барып жуусун. Өлүк жууш керек. Өлүк жууган ол мына биз 2 саат, 3 саат, 1 саат баяндан 1 мүнөттүк сабагы жетиштүү да. Өлүк жууш керек. Инвалидтер үйүнө барсын. Бечаралардын, жетимдердин башын сылаш керек. Ошондо анан кийин мына жүрөктө күнөөгө кызыгуу бар го, ошо сынат. Ошо талкаланат. Болбосо оңой менен талкалаш кыйын. Тооба кылып, күн сайын ыйлап, көздөн жаш чыкмайынча мынандай арам ойлор кетпейт, билип коюң. Көздүн жашы менен кетет бул. Эркектерге кабыр казыш керек. Кабыр менен туугандар, тааныш-бааныш. Тааныбасаңыз деле, байтикке барсаңыз күн сайын казылат. Ошол жерде бар. Барып жосо мына ал неме бар, жогору жактагы көрүстөндөр бар. Көр казгандары бар. Аларга акча кызат, сиз бесплатный казың барып. Барып туруп казышың ошол жерде. Көргө кирип, ичи кандай экен деп. Болбосо күнөөгө болгон умтулуу бул өтө жаман нерсе тасыры. Мындан караганда. Кайнене келин сен оокат кылышың керек, кыласың, эмнеге кылбайсың деп айтканга милдеттүү. Кыла берсин деп, кылсын десе кыл деп. Оокат и так эле кыласыңар да үйдө, тамак жейсиңер. Келиндер деле ушу болбогон сөздү кармап алат да. Болбогон сөздү кармап алат. Кайненем айтты деп сүйүнбөйсүңбү кайра? Машалла деп. Буйрукту аткарганга сүйүнүш керек. Эгерде жүрөктөн жакшы көрсөңүзчү, буйругун күтөсүң да. Айтса экен деп турасың. Сахабалар пайгамбарыбызды айтса экен дейт. Бир нерсе кылайын депчи.
Сен да кимди жакшы көрсөңчү, ошодон күтөсүң. Мага бир тапшырма берсе экен депчи. Ошо тапшырмасын аткарайын деп. Эгерде келиндер кайненелерин жакшы көргөндө буйругун күтүшөт эле. Кайненем айтты деп, машалла, мен үчүн чоң шарап, сыймык, ушуну аткарып коеюн деп. Айттырбай эле жасаш керек эле өзү үчүн. Ага жеткирбей эле. Ага да пампарасы жетпесе айтып койду да, эми айтса кайра сүйүнбөйбү дагы. Курандын кыргызчасын YouTube'дан угамын. Даратсыз уга берсе болобу? Бала эмизем, сүт да кийимге агып кетет кээде. Уга бериңиз. Себеп дегенде алхамдулилля, бирок мына билиңиздер туугандар. Бизде намаз, азан, хутба арабча гана болот. Жакшы түшүнүп алыш керек буну. Азан, Америкада да ушул азан, Фиджиде, Японияда да ушул азан, Африкада да ушул азан, ушу намаз, ушу хутба. Акыркы күндөрү эми хутбага ар ким өзүнүн тилин кошуп неме кыла берди. Бирок Ханафи мазхабта бул жакшы эмес, ачык эле айтып коеюн. Башка тилге неме кылган макруh деп. Эгер элге түшүндүрө турган нерсе болсо, элге түшүндүрө берели, мейли. Ага чейиндер түшүндүрө бериңиз. Хутбага эмне кыласың? Түшүндүрө бериңиз ага чейиндер элдерге. Баяндамалары бар. Бемарал. Хутбанын максаты тазкир эмес, зикр. Экөөнүн айырмасы бар. Зикр эстөө, тазкир элге насаат айтуу. Хутбанын мааниси ал эмес. Ошон үчүн Абу Бакыр Сыдык разияллаху анху бизден хутбада кандай? Хутбаны көп айтканды билбейт да, чыгып эле субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар. Болду. Хутба аткарылды. Хутба аткарылды. Ким ла илаха иллаллах, субханалла, алхамдулилля деп койсо, болду. Хутба аткарылды. Хутбаны окуш важип эле, аткарылды, болду. Аткарылды. Анын максаты зикр. Аллахтын зикри. Ошон үчүн учурларда менмин дегенде болгондо дагы туугандар хутбаны неме кылган. Бул маселе өтө назик маселе. Биз башка багытка уруп кетпейли да. Намаз дагы айтайын. Хутба, азан арабча калыш керек баары. Алла таалам барыбызга товфик берсин эми. Карап турун. Мен намаз окуйм, күйөөмө ынсап тилейм. Көп ичет, кантсем болот. Туура эле кыласыз. Намаз окуп, иншалла, инсап тилеп, дуа кылып, аларда да чок үйдө иман сабагын, таалимди баштаңыздар. Мен түшүмө мазар кире берет, эмне кылым керек? Жакшы амал кылыңыз. Тооба кылыңыз. Амалдардын жакшыларын көбүрөөк кылыш керек. Намаз окуңуз бекемирээк. Жакында уулу болдум, атын Али койсок болобу? Же Хазрет Али? Али эле коюңуз. Менин күйөөм ойнош күтүп жүрөт, кантип токтотом? Өлүмдү эстөө менен. Адамдын жүрөгүндөгү рахатын, лаззатын сындыра турган өлүмдү пайгамбарыбыз айткан: "Аксиру мин зикри хазимил лаззат, яни ал-маут." Өлүмдү ушул нафсы каалоо, хайышты, ушуну сындыра турган нерсени көп эстегиле, мындайча айтканда өлүмдү деген. А болбосо эми тияка, бул жака барып жүргөн жакшы эмес да бул. Мен намаз окуйм, бирок күйөөм окубайт. Намазымда тилейм, бирок үйрөнө албай жатам. Аракет кыла бериш керек. Кошунамдын өрүгүн тамырыдан менин огородумдан өсүп чыккан. Жесек болобу? Жок, ал өрүк кимдики өзү? Кошунаныкы болсо, тамыры өсүп чыгабы, бутагы салаңдап калганбы? Жесе болбойт. Аны уруксат берсе мейли. А болсо ал мүлк аныкы. Бул дагы урурлукка кирип калат. Анын мүлкү даже бир чөбү болсо, же гүлү болсо, үзгөнгө акыбыз жок. Мөмө жемиш тиякта турсун. Намлат чегарадан бияк өсүп калсачы, ошо тамыр. Мына ошо суроо келип атат да. Сиз айткан суроо келип атат да. Биягынан өсүп кеткенде да. Ал эл аныкы. Анын тамы бер жака өсүп кетти да. Хозяин кошунаныкы. Мен эккен эмесмин. Кошунам эккен. Так. Жашым 26-да. Мен ажырашканыма 4 жыл болду. Турмушка чыккым келет. Ооруп жатам. Бирок апам окууңду бүтүрсөң тиесин дейт. Бирок ден соолук чыдабай жатат. Эмне кылсам болот?
Жок, бул көп кармаган эле жакшы эмес. Кээ бир учурларда, кээ бир оорулар бар, турмушка чыкканда айыгат. Кээ бир ушундай оорулар бар, туугандар, ал үйлөнгөндө айыгат. Бунун керемети башкача. Анан корко бербеш керек, кандай болот, кандай багам деп. Алла Таала айткан, чын ниетте такыбалык менен үйлөнүңүз, бай кылам деген. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Кажетиңерди бүтүрөм деген. Вообще проблема жок. Үйлөнүү өзү барака. Үйлөнгөндөн кийин бараканы айтпаң. Менде бир уй торпогу менен жүрөт. Чөп жеп азыраак сатып ийсем болобу? Бул бир уй торпок кандай, сиздикиби же башка бирөөнүкү жүрөбү? Эгерде башка бирөө сиздин жайлооңузда же корооңузда жүрсө, ал болбойт. Өзүңүздүкү болсо аны өзүңүз чечесиз. Азыр чөп жем кымбаттап кетти деп сатып берип, башкага кичине айлантайын дейсизби? Эмне кыласыз? Аны өзүңүз караңыз. Менин күйөөм күндө арак ичет. Эмне кылсам болот? 4 балам бар. Эмне үй бүлөнү бакпайт? Аллаху акбар. Бул арак. Ла илаха иллаллах. Бул мен кармашуу туугандар, азыр бүгүнкү күнү Алла Таалам Кыргызстанга даават берди. Эптеп ушу күйөөңөр ичкен, ушу арак ичкен күйөөңөрдү дааватка чыгара бергиле. Үйдө отурса иче берет, тополоң чыгара берет, бар нерсени жей берет. Арын эркегиндей болуп жүрө берет да. Кудай кааласа иншалла жакшы үмүт менен 3 күнгө бир барып келсин, 40 күнгө барып келсин. Бул жакта жакшы дуа кылып тургула. Алдагы дуа кылып турат, чөйрөсүнүн үзгүлө. Достору бар го, баягы кошуналар бар го. Телефондо чыга коюп көчөдө тияк камок-самок отуруп алып, ошо чөйрөдөн үзүш керек. А тияктан келгенден кийин ошо ойдон токтотуп койбош керек. Кээде жакшы болуп келет, бир канча ай. Анан баягы достор үстөмдүү болуп кетет. Себеби эмне? Бул дааватка чыгып, өзү даават берген жок да. Эгерде 40 күнгө чыгып, ошондо өзүнө окшогон арак ичкендерди, көчөдө жүргөндөрдү, тентигендердин бардыгына даават бергенде, үйүнө кайтып келгенде тегерегин бардыгын даават берип, алардын бардыгын арагын таштатып бермек да. Ал жөн эле угуучу болуп барып келди да. Кандайдыр деңгээлде пайда болду. Кандайдыр деңгээлде бир 40 күн арак ичпей, мээси сергип, жүрөгү рахаттанып калды. Аз болсо дагы дааратты үйрөндү, намазды үйрөндү, кичине Курандан 1-2 аят, дуаларды үйрөндү. Пайда болду. Бирок негизги пайда бул тиякка барып келгенден кийин шайтан менен кармаша турган шайтан чакыруучу да. Бул дагы чакыруучу болуп кайтып келиш керек эле да. Ошондо чөйрөгө туруштук берип, чөйрөнү кичине басып жеңе алат эле да. Болбоду дегенде өзү бекем болот эле. А келип туруп, ошончо анча-мынчалар бар. Келгенден кийин кайра тигилери кошулуп кетип атпайбы? Аялым экөөбүз тез-тез уруша беребиз. Сүйлөсөм сразу жооп берет. Бир сөздөн калбайт. Эмне кылсам болот? Жакшы сөзгө сразу жооп берсе жакшы. Жаман сөз сиз сүйлөбөңүз, сразу жаман сөз сүйлөбөйт. Туурабы? Жакшы сөз сүйлөш керек. Сизденчи мындайда сиздин жакшылыгыңыздан, жумшактыгыңыздан эң акылуу биринчи пайда ала турган аялыңыз, бала чакаңыз. Биз наоборот, көчөгө чыгып баарына жылмайып, кичпейил бардына. Үйгө келгенде, ал сөздү айтпай эле кой. Андай болбойт да. Биринчи сизден пайдалансын, сиздин мөмөңүздү, мүнөзүңүздөн үй бүлөңүз көрсүн, бала чакаңыз көрсүн. Анан башкалар көрсүн. Устаз жолдошум мектепте иштейт. Бир аял менен мамилеси бар. Аял күндө чалат. Телефонун карасам, караба деп урушат. Өзүм намаз окуйм дейт. Алла. Ошон үчүн дайыма айтып атабыз. Эркек күйөөсү намахрам аялдар менен чок аралашып иштесе чатак. Аялы намахрам эркектер менен аралашып иштесе чатак. Кичине ушу көр тиргиликтеп семьяны талкалап албайлы да. Семья, ахиретибизди талкалап атабыз. Кээде смена болот экен. Кээде майрамдар болот экен. Кээде туулган күндөр болот экен. Куттуктоолор болот, жана башка ар нерсе болот экен. Ал жерде бардыгы эле аулия эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына ала эле тормузду берген да. Тияк неме кылып алма деп. Бул таза жашоонун үлгүсү. Биз айтып аткан
Биз чакырып аткан бүгүнкү эле жашоону ойлобостон ошол эки жубайдын калган жашоосун да ойлоп атабыз. Бала чакасын да ойлоп атабыз. Небере чеберелерин да ойлоп атабыз. Бу дүйнөсүн эмес, ахиретин да ойлоп атабыз. Бирөөгө жагабы, жакпайбы? Ал кызыктырбайт. Пайгамбарыбыз эң акылдуу, эгерде сиздин жүрөгүңүздө, табиятыңызда чыныгы инсан, иман болсо, анда сиз мындай мамиле кылбайт элеңиз. Азыр кудум ушу эки тарапта тең ушундай да. Бул жерде эми күйөөсү экен. Күйөөсү мектепте иштейт, өзү үйүндө отурат, намаз окуйт. Күйөөсү башка жоочун аялдар бар жерде. То есть намахрам аялдар бар. Эжекелери бар. Тамашалашмай, отурмай, чай ичмей, тияк бияк. Алардын эми кээ бирлери болсо, күйөөсү башка жакта, аялы тиякта. Ал жерде дагы башка эркектер бар. Кичине гайрат деген болуш керек. Намыс деген болуш керек. Өлүп калсам дагы мен багам дебейсизби? Кудай сактасын эми. Бир үзүрлүү болуп, инвалид болуп калса анан кийин ошондо дагы карап. Ошон үчүн айтылат, азыр мынакей өткөндө дагы айтып атышат эле. Жаштарды туугандар Россияга азыр мектепти бүтүп бүтөөлегеле кетип атат дейт. Кыргызстаныбызда ырыскыбыз алхамдулилля мындай. Барына шүгүр кылыңыз. Каниет кылыңыз. Эптеп бүтүп өзгөчө жаш кыздарды жибербеңиз тияка. Урматтуу ата-энелер. Кызыңыздын кичине акча таап жөнөткөндө сүйүнбөңүз, келечегин талкалап атасыз. Кантип акча таап атат сиз ушу? Карабайсызбы? Биз кичине, биз мусулман, бир намуздуу элбиз, байыркы улутубуз бар, алхамдулилля. Кантип ошо бойго жеткен кызды талаага канча бир 5-6 миң километр узактыкка сопровождениясыз атасы менен, атасы дагы жок, баласын, агасы, иниси, күйөөсү, тайкеси, байкеси, ошондойчо кантип жибере бересиз? Тияктан бир кыз айтты, чакырды, бул жакта идиш аяк жуйбуз, күн сайын акча мынча табабыз. Моундай иш кылабыз, мынандай кылабыз. Ай. Көр тергилик деп ошону түртүп, канча арам нерсени кылып, анын бактысына балта чаап, канча кордуктарды көрүп. Москва, Россияга биз канча кыдырдык го. Канчасы суроо эле түшүп турат. Андай кылбайлы. Биз өзүбүз ушуга кармайлы. Жок, совсем эле барбай кой. Антип жаткан жерибиз жок. Мейли акча тапсын. Бирок ошол кызды кара. Ошол кыз сиздерге акча таба турган учур ошолой. Бойго жеткен кызды, эми мектепти бүтө элек кызды. Хотя бы болбоду дегенде дагы атасы менен жиберсе гана, агасы менен жиберсе гана. Аял зат мындай да, дайыма колдоого муктаж, жакшы сөзгө муктаж болуп турат. Ага, кой деп ушинтип мындайга карай турган. Биздин шариятыбызда даже ибадат үчүн бизде Ханафи мазхабта ажылык деген сапар, не деген сапар? Кандай улуу ибадат сапары бул? Акча табыш үчүн эмес, ахиретти куруш үчүн. Ошого да уруксат бербейт махрамсыз. Махрамсыз уруксат бербейт. Бойго жеткен кыздарды кантип дүйнө тапкан үчүн уруксат берсин? Ошону биз бар ойлоп билетип, эрте менен эң жакшысы туугандар аз дегенин айтайын сиздерге, дайыма. Эрте менен кечинде жүздөн. Калимату тамжид дегенди билесиздер. Субханаллах, валхамдулилlah, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар, ва ла хаула ва ла куввата илля биллах. Ушуну 100 жолу айтып коюңуз. Астагфируллах ва атубу илейх 100 жолу. Саллаллаху алейхи ва саллям 100 жолу. Мына тасбих. Ушуну кийин акырын көбөйтүңүз. 200гө, эрте менен 100, кечинде 100. Өзүңүз көрөсүз мунун нурларын, берекелерин, бейпилдиктерин, жүрөктүн рахатын өзүңүз кадимкидей сезесиз. Алам түшүп кетпейби? Сиздин жүрөгүңүзгө Алла таалам рахатты, кепилдигин өзү берген. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алланын зикри менен гана адамдын жүрөгү рахаттанат. Эркектер менен кол кармашып учурашса туурабы? Же бул шариятта күнөөбү? Кайнагалар менен дейт. Болбойт. Кол кармашып учурашкан болбойт. Туугандар жөн эле. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, саламатсызбы, жакшысызбы? Бол. Кол кармап учурашкан намахрамдар менен болбойт аксыр.
Кеде енелер кол кармашып калайын деп калат мындай. Кол кармашып болбойт. Эгинден үшүр чыгарганда өзүнүн студент баласына берсе болобу? Үшүр балага берсе болбойт. Зекет, үшүр, фитр садака билип алыңыздар. Ата-энеге, күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө, бала чакага, небереге, чебереге, чоң ата, чоң эне, тайта, тайнеге берсе болбойт. Бир туугандарга берсе болот. Бөлөлөргө, атаңыздын бир тууганы, апаңыздын бир туугандар, тайкелер, абалар ушуларга берсе болот. Бирок ата-энеңизге берсеңиз болбойт, бала чакаңызга берсеңиз болбойт. Түшүнүктүүбү? Үшүр болбойт. Мен кээде аябай кыйналам. Намаз окуп жүрүп, ушак менен алек болгон аялдарга эмне кылсам? Дават бериң, дуа кылың. Эскертип айтып туруң. Шыпыргыны тик койсом эмне болот? Машалла, Кудай рахматы, чубак дамылабыз. Өтө жакшы жооп берген, андан жакшы жооп жок го дейт. Кармасаң ыңгайлуу болот деген. Туурабы? Я. Молодец жооп берген да. Аял киши медайым болуп иштесе күнөө эмеспи? Эркек кишиге укол салганга туура келет да. Баягы эле маселе. Бүгүнкү күнү эркек медиктер аз эмес. Просто бизде ниет жок да. Аялдар аялдарга укол кылсын. Эркектер эркектерге. Өтө совсем зарылчылык болуп, муктаж болуп, жок болуп калган учур бул бөлөк нерсе. Я, авария болду, срочно укол бериш керек. Аны буну чакырып отурганга жок. Мисалы, жолосо ооруп, давлениеда бир нерсе болуп кетти, срочно бериш керек. Бул бөлөк. Эртең алыш керек, бүрсүгүн алыш керек. Болот го. Бүгүн жок эмес го. Бул аркылуу дагы көп пикирлер бузулат. Сиздин таква болуп, сиздин пикириңиз бузулбаса да, наркырыкы бузулуп калышы мүмкүн. Аны үй бүлөсүнө залкасы тиет. Шарият таза. Ошондо бардык жерден тазалыкты эске алат. Аял менен эркектин ортосунда көп жылдар аралыгында көрүшпөсө нике бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Канча болсо деле. 50 жыл болсо деле бузулбайт. Сыйкырдан кантип арылса болот? Сыйкырдан арыла турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам нурлуу амалдары бар. Бакара сүрөсүн окуңуз. Ихлас, Фалак, Насты дайым окуңуз, ар бир намаздан кийин жатарда дагы. Мен күйөөм жакшы көрөм, бирок көп уруш, жаңжал, көп сөгүп урушат. Кээде кетип калым келет, бирок эч кете албайм. Ортобузда 3 балам бар. Кеңеш берип коюңузчу. Өзүңүздү оңдоңуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман аслаха байналлахи ва байна. Ман аслаха байнаху ва байналлах, аслаха Аллаху байнаху ва байнан-нас." Ким өзү менен Аллахтын ортосунда мамилени оңдосо, Аллах ошол адам менен элдин ортосунда мамилени оңдойт дейт. Кудай кааласа тоба, истигфар, намаз, зикр, Кур'ан, кичпейилдик, сөз кайтарбай, жылмайып, үйдү таза кармап, үйдө китеп, таалим, өзүбүздү эле биз оңдой берейли. Кудай кааласа чөйрө оңолуп кетет үйдө. Атам аябай ичет, намаз окуп кайра ичип алат. Апам экөө ар дайым уруша берет. Кээде баарыбызды сөгөт. Даватка чыгарып. Мен ажырашканыма 5 жыл болду. Күйөөм жообуму берем десем, бербей жүрөт. Буга кандай карайсыз? Эми ажырашканда деле эгерде күйөөнүн ниети боло турган болсо түшүп калат анда талак. Талак деп айтпаса делечи. Башкага жообумду берем десе, жообуму бер десем бербей жүрөт. Ата-энеңизге айтыңыз, тууган уруктарга айтыңыз, барып ортого түшүп алып берсин. Кыздарына жолук салдырбаган ата-энелерге насаат айта кетсеңиз, жо салдырыш керек, үйрөтүш керек кичинекейинен деле. Биздин кыздарыбыз уяттуу болсун. Келечекте эне деген атка татыктуу болсун. Сигарет чекпесин. Акыркы учурларда мен мурда көп деле көрбөйт элем мындайчы. Каерден азыр унутуп деле калдым го мен. 2-3 жерден көрдүм. Мен сабакка, телевиденияга барып атам делем, сабакка барып. Бул жактан өтүп барасам, сигарет чегип атат. Бул жактан өтүп, сигарет чегип атат. Аял киши. О кемпир-семпир эмес, жаш кыздар эле. 30-25 сигарет чегип. Кайда ушу кантип эне кантип сигарет чексин? Зыян го. Ден соолугуна зыян, балага зыян. Башкалардын мына эми Турцияда чеге берет. Аларга эми бар да алардачы. Көнгөн адат бу, эмне болар? Кайненелери, келин, күйөө балдар чогуу отуруп чеге берет.
Бизге Орта Азияда бул болбойт бул. Кээ бирлер мубах деген да жерлери бар да. Ошол жактарын кармап туруп, макру тахрими, сигаретти чегүү арамга жакын макру. Тооба кылдым мен. Азыр народныйларга бир кирип калсаң, эми туруп каласың да мындай эмелерде. Товарлар кассанын жанындачы. Анан очередте болуп каласың да. Мына карасаң сигареттер турат. Анан сигареттерди окусаң, коркунучтуу сүрөттөрү дагы бар. Рак бир нерсе, бир балекет тияктан, аябай немелер. Ошону билиптер алып атат да. Я Алла. Ошону көрүп турат, окуп турат, дагы эле алып атат. Будан да таң калыштуусу, ушуну билип турат, дагы чыгарып атат да башкалар. Ушуну билип туруп чыгарып атат да мындан эле. Мына мен сага сатып атам, ичпе, бирок мына сатып атам. Ушундай болуп атат да. Күйөөм бир нерсени айтсам, 1 сом акча тапкандан кийин деп кемсинте берет. Эркектин дагы ишин мага кылдыртат. 4 балам бар, иштеп акча тапсам болобу? Кемсинтпейт эми, сизди тамашалап алса керек да. 1 сом тапсаң айтам, тигиндей мындай деп. Чоң үйдө баягы таалимдерди кылгыла. Так, менин бир кыз, 2 уулум бар. Бир да акыйка кылган эмесмин. Ошолордун эсебинен сүннөт той кылып сойсок болобу? Болот. Ичи тардык бирөөнү жамандык жөнүндө да айтып бериңизчи. Буга кенен убакыт керек го. Кудай кааласа караңыздар, андай кылбаш керек. Ошо менен күрөшүү улуу соопко ээ болобуз. Ичи тардык, бунун зыяны өзүңүзгө гана тиет. Жолдошум Москвада мени кет, мен сени менен жашабайм дей берет. Жообумду бер десем, барганда берем дейт. Эмне кылсам болот? Жоопту сурабаңыз. Сабырдуулук кылып, дуа кылып тургула. Бала төрөлгөндө акыйкага союлуучу малды түрүлөй муктаждарга берсе болобу? Жок, кан чыгарыш керек таксалар. Акыйкада эмне экен? Кан чыгаруу. Ошо каны ол мурдатан кан чыгаруу ибадаты, Адам атабыздан бери келаткан ибадат бул. Пайгамбарыбызда өзгөчө ибадат бул. Кан чыгарууда мисалы курбанчылыкта кан чыгарабыз, акыйкада кан чыгарабыз, аулими валау бишат, пайгамбар айткан үйлөнүү тойлордо жана башка. Кан чыгаруунун өтө чоң фазилети бар. Алла Таалага ниетиңиз жетет, анын каны эти жетпейт го. Бирок ушу жамандык ушу кан менен кетсин деп жакшы немеси менен, Так, кайер келдик. Баланын 40-ын чыгаргандагы чачын эмне кылыш керек? Чачты 40-ы чыгабы, 7-си чыгабы, чоңойгондо деле чач жерге көмүлөт таксалар. Чач негизи өрттөбөш керек. Жерге көмүш керек. Бирок парикмахерскерлер да бар го. Алар эми көп берди, ар бирин күн сайын кайсы жакка алып барып көмүп турат. Ал жерде анан кээ бир учурларда, өтө зарыл учурларда өттөгөнгө да уруксат берет. Бирок негизи көмүш керек. Бирөөнү кемсинте капа кылып көңүлүн калтырса, ошол адамдын иши жүрүшпөйт дейт экен го. Чындап эле ушундайбы? Албетте, зулумду кылып атса, залымдын иши жүрүшөбү эле. Залымга күнөө гана жазыла берет. Алла Таала баарыбызды кабыл кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.